Ардактуу көрөрманым, өзүңүздөр көргөндөй айтылуу Аксынын кыздарына көптөр ашык болгон болсо, мына бүгүн Аксынын жигиттер айтылуу Өзгөндүн кыздарына ашык болуп, бүгүнкү күндө жаштык кезине сапар алып, колун сурап, өзүнө сонун маанай тартуулап, келинчегин жетелеп келип отурган интернет жылдыздары Ильяжан Айтурган конокто. Ассаламу алейкум, маанайыңыздар жакшыбы? Алейкум ассалам, жакшы. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Анан негизи эле бүгүн ушундай өзүңүздөр көргөндөй атайын сүйүүбүздөн күтүп алдык. Жактыбы маанай? Сон мен эмиден көрүп калдым да, жактан. Момот кайга барабыз деп келатып эле башын көрүп калыпчы монун анан. Мен точно жака алып барасың деп таап койдум да. Бирок мынчалык кылабыз деп элестетпедим эле. Анан негизи эле ошол баягы Ильяз мырза кайсыл жакка барабыз деп чакырды. Айтпай койду. Айтпай койду. Анда келиңиздер, анда биздин атайын сүйүүбүз бар, ошол сүйүүбүздөн сонун маектерди уланталы, Кеттик, жүрүңүздөр. Ар дайым үйдө-дөбө кылдыйда жөлөк болгон интернет жылдыздары Ильяс мырза жана Айтурган айым биздин сүйүүбүздүн коноктору. Көргөнүзгө кубанычтабыз, негизинен элечи. Анан баш кошконуңуздар канча жыл болду? 6 жыл. 6 жыл. Анан Айтурган айымдан укпайлы, негизи эле ошол Ильяс мырза сизди кантип табып баш кошуп калды? Биз Инстаграмдан таанышканбыз. Мага жазган, мен жазгам, анан кийин жолуктук, анан үйлөнүп алдык. Алгачкы жолу баягы жолуккан күнүңүздөр эсиңиздерде барбы? Ооба. Алгачкы жолу жолукканда мен магазин иштетчүмүн. Анан магазинде олтурсам эле менден сураган деле эмессиң э? Мен местамда. Айткан эмес. Менден сурабай эле. Базарда барып кыдырып туруп. Өзү таап келип калыптыр. Сураштырып. Айтурган орду каякта десем, кайда Айтурган? Жана жинди Айтурганбы деп. Алдайт, анча айткан эмес. Ошондо айткан жаным. Алдабайчы. Анда ошо жана кофе саткан бир кошкон. Анан жолуктуңуздар. Жолукканда эмне деп айтты Айтурган айым? Биз биринчи жолукканда билбейм эми түшүгөнүмдө кандай болгон. Менде мисалы көрүп эле бакшым дегем деп элечи. Шлепка кийип, анан шортик кийип эле келген, анан мындай биринчи жолукканда мындай кыз менен жигиттин ортосунда кандайдыр бир сезимдер, уялуу, тартынуу деген болот да. Жигит кыздан тартынып, кыз жигиттен тартынып, сүрдөпчү. Бизде андай болгон эмес да. А бул келип эле мен магазиндеги таттуулардан, токочтордон жеп элечи, мусорлардын монту ыргытып эле жүрөт. Анан мен деле мындай серьезный кабыл алган эмесмин, бирок мындай тааныш катары эле, жөн эле тааныш катары мындай кабыл алганмын. Анан эмени адатка айландырып баштады. Күндө келет да местомачы. Оштон 1 сааттык жолбу, оштон үстүнгө чейин 40 мүнөт. 40 мүнөттөн ашып, эми ал тез айдаганда эми 1 саат деп коелучу деп эле. 1 саат жөө жүрүп келсе керек анда да. Жок, маршрутка менен келет. Маршрутка менен келип, анан уже ошондо деле мындай мани деле бербептирмин, көрсө сүйүп калыптыр да. Анан сүйүп калып, анан күндө эрте менен келет. Эрте менен эрте базарды жана магазинди ачып аткан учурунда келет да. Магазинди саат 7-8де ачам. Ошол учурда келет. Анан өзүнүн залы саат 5-те 6-да башталат экен. Анан ошол учурда кетип калат, кайра ошкочу. Күндө ушундай болуп. Ошондо эртең менен 7-де келсе, 6-7ге чейин залга чейин сиз менен болот. Залга чейин мен менен болот да. Только залга эле барчу экен. Сүйлөшкө бүт болчу. Сеңден кирсең. Ошондо Ильяс мырза, негизи эле ошол Айтурган айымды көргөндө ойлодуңузбу ушул менин келинчегим болобу деп? Жок, каяка келинчек эмес да. Мага жооп берет деп деле ойлогон эмес. Бизде андай болгон эмес. Эми жолуккандан кийин келинчегим болот деп ойлогом беле? Жок, анда билбейм. Мен деле ойлогон эмес. Жөн эле достошобуз деп. Жөн эле жанагы магазинде олтуруп, анан иш кылдыртып коем, жүктөрдү көтөрүп, берге кылып баары. Дайым жака көтөрдү. Анан жүрсө, анан ошентип өз жакшы көрүп калган окшойт, анан кечке ошентип залы бар кезде кетип калат. Ошентип жүрүп, анан кызык айтып берейин да, ошентип почти бир 20-30 күндөй, 1 айдай жүрдү ошентипчи. Күндө.
Анан кийин бир күнү анан жүр бүгүн Ошко барып айланып келебиз деди. Канча күн өткөндөн кийин арадан? Бир топ 2-3 жума өттү окшойт, Билбейм. Иш кылып бир топ эле убакыт өттү да, анан мен деле күткөн эмесмин да анычы. Анан айтып атпаймынбы, ага чейин жанагындай шалпылдап эле шорттик шлепкасын кийип эле келет эле. Анан келип эле мындай далактап эле ушинтип эле жүрө берет да. Анан ошол бир күнү келип эле анан бүгүн кечинде Ошко өт деген сыяктуу ушундай сунуш айтты. Анан деп мен да барса барып көрөйүнчү деп анан бардым. Жасанып барайын десем, эме ключумду үйгө калтырып коюп турмун, ачкычымдычы. Анан чогуу жашаган эме эжемдин кызы бар болчу, эжемдин кызы экөөбүз чогуу жашачубуз. Ага чалсам ал алыс жакта экен. Анан ошентип үйгө кирип эми жасанып, кийимдериңди алмаштырып, эртеден кечке иштеп, чаң, үстү башың чаң болуп калат. Анан аны алмаштырганга эме болбой, шарт болбой, мен базардагы эме боюнча кеткем. Чаң жүдөп, какап кеттим да. Барсам бул жасанып келип алыптыр да. Анан бул жасанып келип алыптыр. Колуна сааттарды тагынып, бутуна туфлилерди кийип, кыры чыккан шымдарды кийип, досунун машинасын сурап, өзүнүн машинасын сурап болчу да. Анан атырларды сейип эми жыттанат да отурганда элечи. Анан ого, уже мындай серьезный мамиле кылып калган окшойт деп анан жанагы ага чейин күндө келип жүргөн учурда тиешип эле бир нерсе эле боло берет эле да. Азыр силерге сүйлөп кечке силерди жаныңарды кашайтып атпайбы? Ошондой болчу да. Анан кийин бир чаат да конфеттер менен монча отуруп алыптыр эле, тартат бир чаат ушинтип мындай. Серьезный болбойт эле. Анан ошол күнү кечинде барсам, сааттарды тагып кычырып алган да. Монтип так карабайт да. Жок, мен уялган жокмун. Бул сүйлөбөйт. Каттыган боюнча отурат да, каттып эле 1 грамм сүйлөйт. Жанагы күндүзү жүргөн эме бала жок да. Анан мага эме кетти. Мындай Ой кетти. Ой кетти да, мындай. Сүйүп калган окшойт, уялып атат депчи. Анан ошо. Анан кийин дагы чакырдым. Анан эми бир аз убакыттан кийин анан суу болуп бардым. Анан ошентип анан калжаңдаганын коюп, мага жакшы мындай серьезный мамиле кылып баштады. Олутту дегеним. Ошентип анан үйлөнүп калды деп жомок айткандай эле айтып берип атасың. Ошентип анан үйлөнүп бактылуу болуп жашап калдык деп. Жакшы, анан негизи эле ошо Ильяз мырза мисалы үчүн Айтурган айымды көргөндө кантип издеп калдыңыз? Же бирөө жарым сунуш кылды, ушул кыз менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү, же достошуп? Супсулуу болуп Инстаграмдан чыга калсам, анан ойо деп анан суук экен деп анан бир жазып көрөйүнчү деп жазып калыптыр деп эле табышып эле. Ошентип жазып калган. Өзү айтып бергенде мен ошону айтып берейинчи. Бүгүн эмне сүйлөйм деп келген? Жок, кээде жагым ачылып калганда жана сүйлөй берем да. Азыр как раз сабакка окуучуларга сабак өтүп келатам да. Анан бул ошентип мен сүрөтүмдү Инстаграмдан чыга калыптырмын супсулуу болуп. Анан сүйүп калыптыр. Жок, сүйгөн эмес, просто жагып калгам дагы, жазып көрөйүн деп жазып көргөн. Анан мен жооп бергем. Мен да карап чыгып, мунун Инстаграмын карап чыгып, бул жазат мага Инстаграмдан. Анан эми бардык эле кыздар ошондой да. Инстаграмына биринчи киресиң, жазганын карайсың, сүрөтү кандай экен, эмне иш кылат экен, машинасы барбы, акчасы барбы депчи. Анан карадым. Анан карасам, комузу бар экен, перчаткиси бар экен. Анча-мынча ырларды жазып коет экен. Анан жазгандарын дагы карайсың. Адамды ошол Инстаграмда жана постторун жазганынан эле анализ кылсаң деле болот да, сүйлөшпөй турупчу. Анан эми ал кезде блогер деле болбосо, постторду жазып коет экен да, өзүнчө блогер болупчу. Анан эми бир 200-300 эле катталуу чыксыр, ошондо постор жазып коет экен. Анан демек мындай кызыгып баштадыңыз. Кызыгып баштадым. Анан уже мындай карасам, Азия чемпион деп туруптур. Демек анда YouTube'да бар дедим. Анан YouTube'ду жооп берерден мурун YouTube'ду туттум. Ильяс Чыңгызбек уулу деп издеп. YouTube'ду карасам, уже сүйлөгөндөрү мындай. Ал жактан да кенен тааныштым. Анан жакшылап карап чыгып,
сүйгөнүн мактап эле коеюнчу. Мага жакты. Мага мындай туура келди. Жооп бергениме татый турган адам экен деп элечи. Анан жооп берген. Ошо анан сүйлөшүп кеттик. Как раз ошол кездечи бул мага жазганда бул көлдө дагы бир турнир деп коем. Эмне дейт жанагындай бой болуп, беттеш болуп, ошол беттештен жеңип азыркы могу Кыргызстанда азыр чыгып атат го, могу чыгып аткан. Болдучу. Атын айтпай эле коеюн деп элечи. Сүйгөнүм ушундай уялып берет да, муну мактасамчы, самооценкасы жок да. Анан Анан чын азыр мисалы өлө чыгып атат Кыргызстанды мындай желегин желбиретип жүргөн азыркы аябай чыгып аткан баланын пачагын чыгарып, жеңип, анан мындай Instagram чукуп отурган мен көрүп калып жазып, анан экөөбүз таанышып анан. Ал кайсыл мырза эле? Айтпайм аны. Айтпайсыз, айтып кое бербейсизби? Фамилиясын айтып койбойсузбу? Азыр алдын уруп коет да деп. Эртең чакырып жүрсө? Макул эми айтып кое бериңиз да. Жок. Балким сүйлөшүп көрөлү дейм. Макул. Аны кийин эфирден кийин айтам, Макул айтып бересиз. Финансикка. Жакшы, негизи эле ошол алдыда айтып өттүңүздөр, баягы Түтүн Булатов бирге жашаганыңыздарга 6 жыл толду депчи. Анан 6 жыл арканда кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Ийгилик деп сиз эмнени эсептейсиз? Деп эле кайра сурап. Мен кайра баштайынбы? Комак болуп элечи. Эми биз мен сүйлөй берейин дагы. Сүйлө жаган. Макул, сиз сүйлөңүз, анан уланып кетели. Анан көрүүчүлөр да айтпасын, кечкере эле Айтурган сүйлөп атат, Айтурган сүйлөп атат. Ийгилик деп мындай материалдык байлыкты биринчиге койбойбуз. Мен койбойм, бирок жолдошум деле койбойт. Биз дайыма айтып келебиз. Менин бул дүйнөдөгү эң чоң жетишкендигим сендей чора меничи. Анан чораныкындай эле да меники делечи. Биринчиси ошол бири-бирибизди тапканыбыз. Кийинки жетишкендигибиз эмне? Бири-бирибизди дагы жакындан түшүнүшкөндүгүбүз. Мисалы, жаңы үйлөнгөн кезде баары бир түшүнбөстүк болот экен. Миң сүйүшсөң делечи. Анан түшүнбөстүк болуп, чабышасың, чайнек учат, тала учат, ар кандай нерселер болот. Анан эми мына 4 жыл дегенде анан бири-бирибизди түшүнүп атабыз. Бул деле мен чайнектин саны десеңиз керек. анан 4 жыл дегенде биз бири-бирибизди мындай азыр бизде сон да баары. Жаңы үйлөнгөн кезде деле сон болчу, ошонусу менен кызык да. Ал эми материалдык байлыкты айта турган болсок, ийгиликти айта турган болсок, мындай эмне алдык, үй алдык, машина алдык. Болду ушу. Колчаларыбызды өзүбүз колчалап коелу. Жакшы, анан атайын биз программаны алкаганда сиздер биргеликте баягы Түтүн Булатов жашаганыңыздарга 6 жыл толду дедик. Анан 6 жыл аралыгында мисалы үчүн бири-бириңиздерди канчалык деңгээлде түшүндүңүздөр? Атайын сиздерге сезим сынагы деген атайын тест даярдап койгонбуз. Ушул тест суроо жооптон өтөбүз анда. Даярсыздарбы? Келиңиздер анда. Буну сиз алсаңыз болот. Биз биринчи Айтурган айымдан баштайлы. Айтурган айымга суроо берилет. Алгач Ильяз мырза тууралуу. Ильяз мырзанын жактырган түсү. Жазалы, Чорада жазабы? Сиз да өзүңүз жазыңыз. Өзүңүзгө суроо берилет. Жок, өзүңүздүкү. Жака көрсөтөбүз анан. Болду. Болду, көрсөтөлү. Кызыксын го. Кара. Жок дейм. Жашоодо түз жакшы көрбөйсүзбү? Жок, эми түйүс анан жыгыт, гүлдүн түрү. Майда адам эмес. Азыркы учурда Инстаграмда канча катталуучусу бар Ильяз мырзанын? Канча бар? Өзү билбейт экен. Жакшы, сон келип атасыздар. Анан Ильяз мырза балдызын эмнеде эркелетет? Балдыздарын. Тактап айтканда сиздин сиңдилериңизди. Мен да жарайм. Конечно. Болмушту. Жакшы. Ильяз мырзаны сиз жактырган сапаты. Мен да жарайм. Жок, сен Мен кайсын жактырам? Ильяз мырзанын кайсы сапатын жактырасыз? меники батпай калды. Жоопкерчилик.
эркелеткен. Ильяз мырзанын сүйүп жеген тамагы. Кайсыл тамакты жакшы көрүп жейт? Аш дейт баары. Аш анын баарын жакшы көрөм. Мамиле куруудагы эң биринчи эмнеге көңүл бурат? Ооба, Ильяз мырза адамдар менен. Мамиле куруудагы эң биринчи эмнеге көңүл бурат? Мамиле курганды билбейби ошондо, чынчылга. Ошондо канчалык деңгээлде туура жооп? Билбейби ошондо. Бул Куран билбейт. Макул анда. Акыркы жолу качан кызганасыз Ильяз мырзаны? Ооба. Кызганып, урушуп, капа болуп, тарынып алган учурлар болгон беле? Акыркы жолу. Билбейм да. Качан тарындыңыз? Эми баягы көчөдөн кыздарга сүйлөп коюп, же болбосо күлүп койсо да аял киши тарына берет го. Ошондой учурлар болгон. Сен аны эмнеге учураштың, эмнеге ага күлүп карадың деген учурлар. Болгонбу дегенде. Ооба. Болгон дейт. Ошондо кандай учур болду эле ал учур? Кантип сиздин көңүлүңүздү оорутtu эле? Ошондо бык деген ал эмне ал? Урган мурдун анаты. Жакшы. Кайненеңиз эмнеде өркелетет? Мени. Ошондо сиздин апаңызды Ильяз мырза эмнеде өркелетет? Менин апам. Ооба. Кээ бирлер апа дейт, кээ бирлер кайнене дейт. Кээ биркилер атын айтып чакырат, мисалы үчүнчү. Назгүл эже. Сонун, Сиздин хоббиңиз, Ильяз мырзанын хоббиси эмне кылган жакшы көрөт? Сүрөт тартканды, ырытканды, сүрөт сонун. Акыркы суроо жооп Ильяз мырза тууралуу. Ильяз мырза достук үчүн калп айтабы? Достор менен жүргөндө, мисалы үчүн, үйгө баратам деп келип атасың деген учурлар болот да. Мага калп айтып Ооба. койдуңбу? Достор үчүн. Ооба, дос үчүн. Жок, сонун, кол чабалар болсун. Депутаттыкка баруу кыялында барбы? Айт турган айгы. Жоктун дагы атура. Айтылып турам. Кандай көрөлүчү? Жок, сонун. Албетте бири-бириңиздерди 6 жыл бая түтүн булатып жашасаңыздар дагы өтө сонун билет экенсиздер. Тактап айтканда, экөөңүздөр тең-тең келип атасыздар. Сонун, бир кол чабалар болсун ошон үчүн, Сонун, анан негизи эле бир аз сүйлөшөлү. Бүтүндө кыргызстандыктар бизди көрүп аткандардын көпчүлүгү дагы суроо берип атса керек. Мисалы үчүн, Айтурган айым көпчүлүгү эле билесиздер, баягы тийүүчүлүк менен алектенет, анан кээ бир учурда ырдап да коет, анан андан сырткары да өнөрлөр барбы? Андан сырткары өнөрү көп. Эл билбеген өнөрлөрүчү. Сүрөт тарткан. Аны эми билишет да, баары эле сүрөт тарткан. Міне сен турайт. Турайт? Мен турайт. Ат минет, чабат, Бир нерсени бат үйрөнүп алам. Токойм. Анан негизи эле азыркы учурда экөөңүздөргө да атайын сонун суроолорду даярдаганбыз. Ал суроолор кандай суроолор деп жаткан болсоңуздар, анда даярсыздарбы? Суроо берели. Биринчи Ильяз мырзага. Айтургандын эң жакшы көргөн атыры кайсы? Атын билбейм, атырларын. Мен өзүм деле билбейм. Өзүңүз деле билбейсиз. Мен мындай аттарына көп маани бербейм, жыттап көрөм, жакса сатып алам. Атын сурабайт деле экен. Кайсыл чыгарманы жактырып урлайт? Ильяз мырза көбүнчө. Булбак. Чыгармаларын билбейм, бирок Байдылда Сарногоев менен Медин Албаевдин китептерин окуп ошолордун ырларын жакшы көрөм. Анан азыркы учурда мисалы үчүн өзүңүздөр билгендей эле, баягы айтып өттүк го, Токтогул атабыз Алдыңкын гашык болгон деп. Жеңжок атабыз Көксул гашык болгон. Эгерде Ильяз мырза Айтурган айым гашык болуп калган учурда кайсыл ырды ырдамак? Демек ашык боло элеккен да. Балким ашык болгон бекен. Мен Айтурганды ырдамакмын да. Айтурган?
айтылган ныр барбы? Мен жасмакмын да. Макул, эми токтолуп атабыз. Алдымканды ырдап чыкканда азыркы учурда баягы сүйүүңүздү билдирип ырдай аласызбы өзүңүз? Жаз да мага ыр. Ошон үчүн сен чыныгы ашык боло элек экенсиң мага. Сен ырың жок сен. Түшүндүңбү? Макул, бир ырдап бербейсизби? Мейли да. Сүйүүңүздү билдирип, жок андай эмес, мындай эмес депчи. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын толтуразы сагататы бар. Бул бирөөнүкү да. Ошон үчүн кабыл албайм. Мен оон чыгара албайм да жаным. Мен оон Чыгар, сүйсөң чыгарасың. Макул, токтотуп экөөңүз. Ушуп кетели ушул жер. Болду эми. Үйүңүздөргө барышыңыздар. Негизи эле баягы экөөңүздөрдү тең бүтүндөй кыргызстандыктар блогер катары тааныйт да. Анан баягы блогерликке кантип аралашып калдыңыздар? Блогерликке аралашып дегенби? Ооба. Же блогерлерге аралашыппы? Блогерликке, кесипке. Блогерлер азыркы учурда көптөр баягы кесип катары кабыл алып калдыбы? Эми биз негизи экөөбүздө блогер деген түшүнүктө эле болгон эмес. Эми видео тартып атканда чоорада таптакыр болгон эмес. Кайра мени койчу жаш баланын кылыгын кылбай деп TikTok деген нерсени билбейт болчу да. Instagram, анан Facebookка кирет эле. Анан кийин анан ошол жака демек кириш керек экен, алып кетиш керек экен деп анан кийин көчүргөн. TikTok'тучу. А блогер деген нерсени биз өзүбүз билбей эле блогер болуп калыппыз. Аны өзүбүз деле байкаган эмеспиз, анан мындай блогер болуш керек, анан блогер деп деле аракет кылбадык. Анан негизи эле баягы Ильяз мырза экөөңүздөр ырдадыңыздар да, ошол бүтүндөй коомчулукка экөөңүздөрдүн баягы биригип ырдаган ырыңыздар тарап кетти. Мен билишимче. Анан ошол ырыңызды бүтүндөй кыргызстандыктар ырдай аласыздарбы азыр? Азыр комуз жок да. Комуз жок эле ырдап көрүңүздөр. Комуз болсо кичине мындай үнүм сулуу көрүнмөк да. Анан эми азыр мен ырдап берип коем жаным, сен кабатыр. Сен ырдап бүттүң го. Көрөлүчү. Көзүмдү албай колом тоонун отунан, көөдөнүм өрчү үшкүрүп олтурам. Тагдыр турат колом тоого байланып, таштап кетсе не болот деп чочуган. Арзу бизге азап болду кайдагы, асил кечим бир сөз айтчы жайдары. Агай мени өзүң элең азгырган, аздыртадан көздү кысып жазгырган. Калбай ырчып күндө белек калтырып, карындаш деп эркелетип наз кылган. Алан сайын жүргөн элем тартынып, моюнума колуң турсаң артылып. Бирге сыздап, жүрөктөгү жарабыз, биздин дайым, бирге дүйнө санабыз. Арзу деген азап экен туйганга, жакын туруп, алыс минтип барабыз. Көңүлүбүз толгон кезде муңзарга, бейубакта биз келебиз гүлзарга. Баары бир комуз жок мындай. Баракелде, колчалар болсун. Комуз жок болбосо да сонун. Супсак болуп калат. Ырдадыңыздар. Сонун, баары сонун. Анан негизи эле биздин программабыздын алкагында атайын сиздер үчүн күтүлбөгөн суроолор бар. Атайын жүрөкчөбүздөн күтүлбөгөн суроолор бар. Анда суроолорду жаңырталы, экөөңүздөр тең чогуу жооп берсеңиздер болот. Даярсыздарбы? Бирдей жооп беребизби? Ооба, бирдей. Болбосо биринчиси жооп бериңиз. Кыска жана нуска, ооба. Даярсыздарбы? Ким өзүн келбеттүүмүн деп эсептейт? Мен. Акыркы жолу ким калп айткан? Ана, сен айттың го жана.
Акыркы ирет ыйлагансыздарбы? Мен кечеге эле Кайсыл ырды жактырбайсыздар, кимдин ырын? жактырбаган ыр эмес, жактырган ырыбыз бар. Кимдин ырын? Жакпаган ыр дейм, укпайсың. Ыр дегенде мен Алуу Туткучевдун ырларын жатка билем. Кечке угам, уга берем, Кирме санат ырлары. Ырга кирем, жолуп калат жанагындай узун болуп, жарым сааттык эмелер болот го. Негизи эле жатка билем деп калдыңыз. Бир 4 саат укпайм. Бир кошулуп кетип атып айтам да. Жана кайсынысын билет элем? Баш кантип башталат эле? Масысы жок кепишчен, жуурканга башты бекиткен, жан багып мештин түбүндө жатып алып жеп ичкен. Жалкоолук деген ыры. Анын болсо жана ак кайың деген, мисалы, маанилерин эстеп калгам да баягы. Ак кайыңды мынтип чапканда ак кайың ыйлады. Анан ошол балтанын сабы ак кайыңдын бутагы болчу деген сыяктуу. Ошол. Демек жакынсыз, Анан бар эркиндик, бардык ырларын. Даже мындай күтөм да, дагы качан жаңы эме ырларын чыгарат экен деп. Жакшы. Көрүп калса чыгарар деп элечи. Тойго баргандагы эң сиздердин кызыктай абалдарыңыз. Фонограммада адаша алгандарбыз. Ошончулар болгонбу? Ооба. Болот. Кийип турган кийимиңиздерди канча турат? Общий эсептеп чыгабы? Мына ушуну айтыш керек эле деп. Муну айтып кеткен. Муну айтып Жок, мен тиккен эмесмин жаным. Муну окучум тиккен. Окучум мактанып кеттим да, эми мактанбайын деген. Муну да окучум тиккен. Мына үстүмдөгү рубашканы мисалы бул теги Гүлшат окучум тиккен. Үстүмө илип алып келе бердим. А могу билбейм, бир 2000 чыгар. Шымым болсо 2-3 миң. Бутумдагы кроссум болсо 15 миңдерде. Бир кроссум эле жакшы. Ильяз мырзаны кайсыл жаныбарга окшоштурасыз? Аюуга окшоштурам. Неге? Кенеби. Мындай жалпы караганда аюуга окшош. Сырттан караганда айтып берейин ошолорду. Сырттан караганда мисалы түлкүгө окшош деп элечи. Тамаша жок. Мындай сүйлөп эле тиишип ушинте бергенди мындай атайын кылабы билбейм. А негизи мындай жашоодо мындай аюуга окшош да, мындай кенебей көп нерсеге. Мисалы мен бир кичинекей көйгөй чыгып калса тыбырчылап кетем да. Ошондо бул мени деп мындай аюудай болуп элем деп токтотуп коет да. Анан Ильяз мырза сиз кайсыл жаныбарга окшоштурасыз? Айткүнү тигрица. Кандай? Неге? Ал да оятчу. Жолборсуң да. Арстан. Жолборс. Жашооңуздар? Ооба, макул эми. Экөөбүз ойноп кеттик жерде жыргап. Жашоо биздин атайын берүүбүз ушундай, эркин форматта бүтүндөй кыргызстандыктарга баягы жасамалуу долбоорлордон эмес, кандай болсо ошондой эле да, ээн эркин олтурабыз. Анан ооба. Негизи эле мисалы үчүн жашооңуздар тууралуу айта турган болсо, жашооңуздар канчалык деңгээлде кызыктуу? 1ден 10го чейин. 15. 99. Аябай кызыктуу. Мисалы экөөбүз скучно болуп, эмне кылсак экен деп отуруп калбайбыз да. Анан баягы интернет желесинде комментарийлер көп келет, аябай элечи. Жакшы комментарий келет, анан жаман комментарийлер да келет. Анан өзүңүздөргө баягы тажап кеткен суроолор болот да. Берүүчүлөр тараптан, көрөрмандар тараптанчы, кайсыл суроого аябай тажап жиниңиздер келип нерш болуп кетесиздер? Суроого? Эми качан балалуу болосуң? Эми кыжырың келбейт. Эми качан балалуу болосуң? Өзүбүз билбейбиз да, просто анын жообунчу ошол эле. Анан жиним келбейт бирок. Анан негизи эле баягы кайын журт тарапта көбүнчө айтылат да, эми баягы сиз өзүңүз өзгөнүн кызы болгондон аксыга келин болгондон демек сиз эми аксыл кыз да. Анан кийин Ильяз мырзанын баягы туугандар айтып калат да. Бул мындай кызыктуучулар болгон деп, же болбосо экөөңүздөр жаңы түтүн булат жашаганда кызыктуучулар. Кандай учурлар болду эле? Кызыктуучулар да. Ар дайым эсиңизден кетпейт го, кайра-кайра келе берген. Бул көкпет. Ошол эсиме келип кетти. Ал буга дал келбейби билбейм. Же балким ал жакта өзүмдүн окуямбы. Көкпеттиги бар мунунчу. Анан мен да эл катары эми кетем деп коркутайын деп атпаймынбы. Анан бул жиниме тийип койду да, анан
кетем деп анан сумкаларымды алып анан анан болсо кетип атам. Жок, артыма карап коем. Жок, кайра барып анан үйгө кирип анан бул жинде турбайбы деп анан буга теңелиш керек экен Ошондон кийин юктумду айтпай калдыңыз. Андан кийин такыр айтпайм. Ушул жерден Ильяс мырза жалпы эле эркектерге бир чакырык жасай кетишиңиз керек экен, Баягы кетем дегенде карабай эле коюш керек, эми кайтып келет турбайбы? Эми аял деген өзү эле түшүндүрүп жатпайбы? Аял деген бул аял. Эркек мен оротөрдүм, эртелеп өтүп калып. Эми кетем деген эмес, деген просто ал эми мындай эркелеген. тарынганымда Ага, мага деген. сүй бер, мени эркелет дегенимде алчы. Өзүң билбеген абалда сураганым, анан просто мен тарындым, мен кеттим деп ошентип сумкамды салыштырып кетип атсам деле жатат да мындай вообще кийинебей элечи. Анан эшикке чыктым, жолго чыктым, мындай узун жол кетип атам, артыма карап коем. Жок, атайм мындай артыман чыксын деп экөөбүз топтогон, акчаларды алып алгам, баарынча. Барын дейсиң ғой, ичине эркеле акча. Эми баары да эми биртке болсо деле баарын алып алгам да, буга вообще калтырбагам. Мунун телефонун да алып алгам, мынчочу мындай эмемин да. Телефон эмнеге алып алдыңыз? Ошо керек буюму да эптеп мындай артыман чыгарышым керек болуп атат да, мындай кайта телефонумду бер десе бербейм деп мындай диалогду улантыш керек да. Мунун телефонун өзүмкүн алып алгам, ошо акчаларды алып алгам. Мен сенин телефонуңду алдым, өзүмкүн алдым, акчалардын баарын алдым. Кеттим мен деп, мунун чыкпай койгон. Анан кетип атам, маршруткама уже жетейин деп калдым. Анан жок, анан кайра баргам анан үйгө. Ошо. Жакшы. Аябай сонун баягы ачылып болушунча өзүңүздөр сонун маек куруп берип атасыздар. Анан азыркы учурда жаңы эле түтүн булатып жашаган үй бүлөлөр бар да. Ал үй бүлөлөргө өзүңүздөрдүн айтар кеңештериңиздер кандай? Эми Жаштарга эмне деп кеңеш бересиз? кеңеш айткандан уялам. Сөзү заран эптеп Кеңеш жокпу? Эми мисалы үчүн Кеңеш дегенде эми бир кандай десем, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн бир көйгөйү бар да. Анан ар кандай көйгөйү бар, анан олутту бир эмнеге токтолсок, мындай мынтип кое берейинчи, эми үстүрттөн айтып коеюн. Эң негизгиси мындай. Аялдарга, мен айымдарга айта берейин, бул эркектерге айта берсинчи. Кандай десем, мен азыр ошол нерсени үйрөнүп атам. Үйрөнүп калдым уже мындай. Бунун ачуусу келип атканда мен чыкпай отуруп коем. Анан ошондой болсо эле анандай жашоо эме болуп кете берет экен эле. Сон болуп кете берет экен. Анан жыйынтыгында өзү эле күнөөсүн билет. Кайра эле кечирим сурап келет. Кичине күтүп коюш керек экен да. Кичине эле күтүп коюш керек экен. Анан ошол анан ажырашып кетиш бул бат эле нерсе да, оңой. Билбейм, мен эми үстүртөн ошентип ойлойм, оңой эле нерсе. Кеттим десең эле бар кет дейт, анан бүттү, ажыраштың да. Мындай ачуусу келип атканда мен унчукпай берем, бирок ошону сезбейби билбейм, бирок. Ильяс мырзаны көрүп калабыз да, мисалы үчүн акыркы Инстаграмда жүктөгөн видеоңуздар бар экен. Анан акыркы видеоңуздарды көрүп калдым, мисалы үчүн бул жакта эмесин, апаңызды, мисалы үчүн кайненеңизди, бул жакта сизди. Анан ортодо турат, бул жактан кайненеңиз чакырса, бул жактан сиз чакырып аткан болсоңуз, кимиңиздерге барышты билбейт да. Анан ошондо учур болуп калса кандай кылат элеңиз? Аны толтура жолу болот да. Пат-паттан эле болуп турат да. Биз экөөбүз тең аялбыз да. Кайненем экөөбүз теңчи. Бүбү апам экөөбүз тең. Анан эми экөөбүздүн ортобузда болуп турат да, талашуу барчы. Үчөөбүз бир үйдө жашайбыз. Бир штук эркегибиз болсо, анан талашып турабыз. Анан эң негизгиси ошол жана айтып кетпедиби, сүйгөнүмчө. Ошол кезде бул мондай чечмелер чыгарып берет да, мындай даже биздин эмебизге келбей монтип отуруп калабыз, таң калыпчы. Кайнем экөөбүз талашып анан эми талашып дегенде келишпестик болот да, аны жашырыштын кереги жок. Бирок мындай биз сонун чечебиз. Биз сонун чечебиз эмес, жолдошум сонун кылып чечип берет. Бул даже эмеде башталган.
жаңы үйлөнгөн кезде эле башталган мындай нерсечи, анан ошондой эле сонун кылып чечет болчу. Эмне башталды? Эме да Мындай маселелерчи. мен апамын мага берген тарбиясы, мага кылган эң чоң жакшылыгы, мисалы азыр көпчүлүк бар да, апасы менен келинчегинин ортосунда чайналат да, ката эле чайналат. Же апасына тарс билбейт, же келинчегине тарс билбейт. Анан апасы өктөмдүк кылып кетет да, анан ошол жака барат да. Багасы менен апасы бирип туруп катын түйрөйт, аңыз кетип калат. Бул жерде мындай Эм ачылып баратат да Ильяс мырза. киндик деген нерсе бар да. Аха. Билесиңби? Aa. Киндик үзүлүптүр дейт го. Мисалы, мен ошол нерсени жакында эле биле баштадым. Буран деген акем бар. Аха. Анан кичинекей кыз экөө аябай жакын да. Аябай жакын. Анан ал кызын айылга таштады. Бияка полештеди да келе берди. Алыстады экөөнүн ортосу алыстады. Ошол маалда жана кичинекей кызы өзү деле билбей жаш сүйлөй элек кыз. Аябай ооруп, ичи өтүп, ушунчалык кыйналып. Ошондой нерсе болуш керек да жашоодочу. Ошондо мен ойлоп койдум. Апасы кызычу ооруп атыр окуй ана. Мен айттым. Атасы экөө жакын беле дедим, жакын дейт. Андай эчтеке болбойт. Ушундай нерсе болуш керек. Бул азыр экөөнүн киндиги үзүлдү дедим. Апам мага кылган жакшылыгы, эгер ошол нерсени кылбаганда, азыр мен апам тарап болот элем да, экөөбүз бир команда отуруп айткым түйүп элек. Сагына кетиришмек мени да. Анан бул эле чекене келин эмес да, арым эле жаба бербейт. Арым деле жабар. Апамдын небеси да, мага кылган жакшылыгы, мен 7 жаш кезим. Атамын мага кылган жакшылыгы деп эле дейт. 7 жаш кезим. Кербенди билесиңби? Биз Кара Сууда турабыз. Кербенге алып барып, мени лицейге окутат. Жатаканада жаткызат. 7 жаш, эч ким жок, өзүм жалгыз жатаканада жатам. Анан мени таштап бөлмөгө, экинчи кабатта. Өзү лезде мен түшөн, анан айнектерин карап турам. Апам ошол жерден колунан булгап кетет. Ал да ыйлайт, мен да ыйлайм. Жок, жастыкты мындай кылып басып алып, өле бакырып ыйлайм. Акырында үнүм чыкпай ошол жерде уктап калдым. Ошол жерде киндигим үзүлгөн да. Апаманчы. Азыр мен мисалы көп алыстап кетсем деле же башка козом деле көп сагынбайм, көп кыйналбайм да. Мен дагы. Экөөнүн ортосунда да мен көп чайнала бербейм. Эмне болсоң экөөң маселени экөөң чечип. Анан эми айтылган айымдан суразак айтпай коюшу мүмкүн да. Мен сизден укпайлы, эми баягы айттыңыз го, эми экөөнүн ортосундамын депчи. Анан экөөсүн баягы пикир келишпестиктен урушуп калган бар. Көбүнчө эмнени талашып урушат? Жок, апаңыз тарабы экөө. Экөө. Ой болбогон нерселер да. Мисалы мен тамам жакпай калышы мүмкүн. Жакпай калса Мен мага айтат, мен аркылуу чыгарам. Ана сиз ким аркылуу чыгарасыз? Суу, чайын устап калса мен аркылуу чыгарат. Мен экөөнү жөн эле байланыштырып. мен айтып берейинчи. Эми мисалы айылда мындай болгон, ал кезде жаңы үйлөнгөнбүз да. Мындай свежий кезибиз, анан ушундай бүп апама менин бир нерсем жакпай калыптыр да. Анан жакпай калыптыр, анан барып туруп сүйгөнүм айтат. Катының дейт да, анан эми билбейм, эми айткан да эмчи анан дегенде эми бул бардыгы эле үй бүлөдө болот да, эми жашырыштын кереги жок. Анан биз ушинтип айтсак элечи, эме дей беришет элдер. Апаңарды жамандайсыңар депчи, эми бул биз апабызды жамандайбыз, биз жакшы көрөбүз. Сонун кайра ошонусу менен биз кабыл алып, мындай жакшы көрүп, мамилебиз сонун. Анан болгону эми сабак болсун деп эле айтып атпайбызбы? Анан сүйгөнүм айтыптыр. Анан сүйгөнүм анай жакшы эле жүргөн да. Анан бул сыртынан мындай кандай десем, катуу, билбейм, мен башкача көрүнгөнү менен ичинен мындай назик да, мындай көп нерсени мындай жеңил кабыл ала албайт да. Анан ошо бүп апам барып мени кичине жамандап койгон экен, кыйрат деле жамандаган эмес, эми бир-эки эми сүйгөнүн жамандап атсак ап болот да, бул делечи. Бир карасам эле мунун маанайы жок жүрөт да. Байкайсың да. Эмне болду десем, айтпайт. Анан кечки тамак болду. Дейт. Тамакка чакырсам чыкпайт. Бүп апам айтты, эмне болду деп коем. Билбейм деп коет ал делечи. Анан кийин кайнем отурат, анан өзүбүзчө отуруп алып анан чай ичип бүттүк. Анан бүткөндөн кийин анан байкем келди. Мен байке дебейм, мен тамашалап атам. Сүйгөнүм келди. Анан келип, анан туугандар биздин үйдө башкача маселе болуп атат. Ушундай баштайт да сөздүчү. Муну чечише албасак, чоң өйгөйгө айланып кетет деди. Апа деди, сиз болсо мага баягы Айтурганга ушинтип айттыңыз, ушинтип айт дедиңиз. Мынакей, өзүн айттыңыз.
Мага дагы айтты. Айтурган, сен да бир нерсе болсо апама айт деди. Бүбү апам айтты. Ушул сөздү жагат да магачы. Бүбү апа, апа деди. Айтурганды канча жамандасаңыз дагы, мен болсо ыйлам кирип кетет мындай сөз кылсам дечи. Сиз мага канча айтурганды жамандасаңыз дагы, мен буга болгон сүйүүм азайып кетпейт. Ошол боюнча тура берет. Мага дагы айтты ошол эле сөзүнчү. Сен дагы апамы мага жамандасаң деле, мен апамы ошол боюнча жакшы көрө берем. Экөөңөр мага бири-бириңерди жамандаганыңар силерге болгон мындай сезимдеримди жок кыла албайт. Ошондуктан мындай өзүңөр чечкиле деп койгом да. Разына раз, давай. Экөөң мушташасыңбы, чашташасыңбы, өзүңөр чечип алга деген. Ушул сөздү дагы айткан да. Мушташасыңарбы, чашташасыңарбы, өзүңөр чечип алга деп койгон. Бул маселе ошондо чечилген да. Ошондо эле чечилген. Ошондон кийин андай нерсе жок. Жакшы, анан негизи эле убакыт учкан куш экен. Жаңыдан келип эле биздин Куттуу студиябыздан, биздин сүйүүбүздөн олтуруп, биздин махабат суубуздан ичип, даамдатып олтурасыздар. Анан атмосфера жок атабы? Анда келиңиздер, анда эркин микрофон берели. Жалпы сүйүктүү кыргызстандыктар менен амандашып, жаңы эле үй бүлө кура албай жаткандарга да үй бүлө кургула андай мындай деп бир чакырык жасап кетпейсиздерби? Сүйүү темасы болуп атпайбы? Сүйгүлө демекпи? Сүйүшкүлө. Бирөөнү сүйүп атсаң, эртең бармагыңды тиштеп, башыңа ташка жанчыбай, азыр барбайт. Азыр барбайт. Кабыл жок. Бирок ичинде арман калып кетпейт. Сүйүүңөрдү арнагыла сүйүшкүлө, жүрөктө сүйүү жашаса, ушунчалык сонун иштер жаралат. Адам өзүн ушунчалык мындай канаты жок учуп калган кезде да, ошон үчүн сүйгүлө, ал улангыла. Сон айтылган. Анын мен эстеп кеттим азыр. Эмнени айтам деп олтурупчу. Эркин микрофон беречи бир 2 саат. Мен жок, эми суроо берди да анан эмнени кеңеш берсем деп анан эми кыздар менен иштешип атпаймынбы менчи? Анан жаш кыздар, бойдок кыздар бар арасында көпчүлүгү могул нерседен коркот экен. Күйөөгө тийсем эркиндигимен ажырап калам дегенденчи. Анан мындай да, эгерде ошол сүйгөнүңө тийсең, сага жаккан адам менен чогулсоң, ал эркиндигиңди тыйса дагы сага мындай жагымдуу боло берет да. Ошондуктан мындай коркпой эле койгула демекчимин аларга. Сон чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандарыбыз, өзүңүздөр көргөндөй, сиздер менен туура 1 саат бою чогулуп атканчабыз. Биздин куттуу сүйүүбүздүн коноктору, интернет жылдыздар Айтылуу Аксынан чыккан Ильяс жана ошондой эле Айтурган айымдар бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коноктору. Анан сону маек болду десек да жаңылышпайбыз. Анан биздин YouTube каналга да катталып, ал жактан да өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди да жазып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле жаштарга өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздер болсо да жазып кетсеңиздер болот. Мен сиздер менен коштошпоймун. Аты жөнүм Нурбай Ормоналиев. Кийинки чыгарылышта кимди көргүңүздөр келсе, албетте комментарийге жазсаңыздар. Кийинки биздин маданият өкүлдөрү, айтор шоу бизнес өкүлдөрү, депутаттар, айтор Кыргызстанга атаак чыккан инсандардын баарын сиздер менен сон маек алып берүүгө дайыма даярбыз. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар.